Достор, салам, баарыңарга кутман күн. Дил мирүүгү коомдук фондунун төрагасы Темирлан Акматов акебиз ошо Кара Буранын ар бир айылынан 2ден окуучу чакырып, мынакей буюрса бул жакта спорт бут кийимдерин таратып атат. Ушундай адамдардан Алла разы болсун, мынакей себепчи болуп атайын. Бизде адам кылды да карасаңыздар, ошол сыяктуу мынакей могул жерде биздин апабыз экен, уялып барыш керек. Кандай апа, ден соолугуңуз жакшыбы деп учурашып колдон берип, батасын алышып. Апаңардын кол күрүштү, ошо билип жүрөт. Бизде кээде текеберден өтүп кетип атабыз. Кимдене чаңдай, тыпындай текеберден болсо 5 жыл деп карабайсыңарбы? Ошон үчүн достор, жаштар насаатын кемде денеси бар, бейиши бар. Ошол досум айтат, энем апам каза болгондой жумуштар жүзбөй калды, бизнестен токтоту. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма, из калтырган жүрөктөн нур барда. Жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүй. Сен как раз мынакей мондай ботостор. Бул Садыр Нуркожоевич кийип жүргөн ботостор бүт мода болуп атат. Кепкасы деле башкасы мындай ботос. Өтө фирмасы күчтүү. Сен өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрүсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Нурмухаммедов. Мен Көксай айылынан келдим. Кудай ушу Темирланга окшогон уулдардын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Ушундай кайрымдуулук кылган сайын Кудайым берет дейт, Алдакым ыраазы болсун. Ушу мындайча айткан ошо ата энеси жок балдарга, атасы жок балдарга экен айланан Кудай жетимдин көңүлүн алса, ошончо Кудайым берет дейт. Ушул үй бүлөсү менен анан Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, ден соолук болсун баарына эле. Алдам ыраазы болсун. Районунда социалдык багытында алып өтүшүп аткан Дил мирүү коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү Темирлан Акматов акебизге биздин Кара Бура райондук мамлекеттик администрациянын